Maybe want to take it back. Say you were trying to make me laugh, and nothing has to change today. You didn't mean to say I love you. I love you, and I don't want to. Ooh. Жылмайсаң ұялған сый көктөгүн дайым Ортуңдағы ұят жаңа сүйім сонайын Қозғоғын сезімде қырғыз қыз өзіңді апама аударып Мен Айманбетова Захира ханым. 17 жылдан бeri Жайыл коомунун мүчөсү болуп жүрөм. Ушул жакында Жайыл районунун 30 жылдыгына карата 2023 жылы конкурс жарыяланып атат. Ошого катышам деп турам. Азыр мынакей чараларды коюп, музейдин алдында турам. Ошо иш-чаранын ойлорун аткарган Мен Айманбетова Захира ханым. 17 жылдан бeri Жайыл коомунун мүчөсү болуп жүрөм. Ушул жакында Жайыл районунун 30 жылдыгына карата 2023 жылы конкурс жарыяланып атат. Ошого катышам деп турам. Азыр мынакей чараларды коюп, музейдин алдында турам. Ошо иш-чаранын ойлорун аткарган турам. 2022 жылы Атайын коомдук 5 канал чоң иш-чара өткөрүп, ошондо Жайыл музейинин аткарган иши, жалпы элге болгон тарыхый булактары менен элди сугарып, жана мекенчилдикке, өзүнүн жерин коргоого, эзин мекенин сүйүүгө арналган иш-чарасынын негизинде Жайыл музейи жылдын мыктысы деген мондай сыйлыкка ээ болду. Ушул сыйлыкты көрүп биз абдан сыймыктанабыз. Бул сыйлык Жайыл Баатыр атындагы музейинин жетекчисинин, Асанкулова Бегбүүнүн бизди жетектеп ушундай шартты түзүп берип, жалпы Жайыл коомунун мүчөлөрүнүн сыйлыгы болгон, сыймыгы болгон наамга ээ кылгандыгына биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана сыймыктанабыз. Ошондой эле 22 жылы 5 канал мыкты мамлекетинде жасалган ак эмгек үчүн Жайыл Баатыр коому, Жайыл Баатыр музейи жылдын мыктысы деген момундай жакшынакай сыйлык менен сыйлагандыгын сиздерге маалымдайбыз. Куттуктайбыз. Ошондой эле бул иш-чара дагы Жайыл музейинин 35 жылдыгын белгилөө максатында дагы ушундай чоң абдан мазмундуу, терең ой толгонуу жана жакшы иштерди аткарууга арналган кароо сынак өтүп жатат. Ошо кароо сынактын катышуучуларына биз мондай сыйлыгыбыз менен даңктанып, мактанып, кийинки муундарды тарбиялоого, өзүбүздүн иш-чарабызды өткөргөнгө сиздерди үндөйбүз.
иш чарабызды аткаралык. Эмки жолушубузда зиярат кылып, Бухарага барып, Куран окуп, ошол иш чарабыз калды. Калгандарын ичинден аткарып беребиз. Анан ошо айкели жашынакай Улдун бесем ол жерге биз жасап койсо жакшы да. Келип калсаң Кара Балта шаарына, музей турат 9 жолдун тоомунда. Кайрыла кет угуп Баатыр баянын, тосуп чыгам даам алып колума. Кош келиңиздер биздин Жайыл ата коомуна. Саламатсызбы? Мен Айманбетова Захирахан Исакуловна 17-жылдан бери Ала Тоо айымына аялзат дүйнөнү сактайт деген чакырыктын алдында түзүлгөн иш-чарага катышып жүрөбүз 7 жылдан бери. Ошо иш-чарада талыкпай тапкыш алып, ишибиздин баалап, ушу 2022 жылы ушул сыйлыкка ээ болдук. Энен Асаты тоонун жылдын мыктысы деген сыйлыкка ээ болдук. Айманбетова Захирахан Жайыл районунда эң активдүү айым. Ал өзүнүн активдүүлүгү менен коомдо активдүүлүктүү иш-чараларды аткаргандыгы үчүн жана өзүнчө Энен Асаты тобун түзүп, Кыргызстандын, кыргыз элинин каада салтын, үрп-адатын, ошондой эле маданиятын көтөрүүгө салымын кошуп жүрөт. Ошондой эле Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынан момундай диплом менен сыйланган. 22 жылы жылдын этно тобу деп аталган диплом ыйгарылган. Жана республикалык шайыр апалар фестивали 2020 жылы республикалык шайыр апалар телефестивалынын катышуусу болуп, ушундай сыйлыкка ээ болгон. Захирахан Исакуловна 17 жылдан бери аялзат дүйнөнү сактайт чакырыктын алдында түзүлгөн өзүбүздүн иш-чарабыздын кызматын кылып, ушу 7 жылдан бери ошо Ала Тоо айында катышып жүрүп, мына 2022 жылы ушу сыйлыкка эмгегибизди баалап, ушу сыйлыкты бизге тапшырды. 2022 жылы жылдын мыктысы деген сыйлыкты алдык Ала Тоо айымдан. Дипломдор тапшырылды. Анан бул ошо сыйлыкка ээ болдук. Байбосонун Күжөнүмүз акыны, Жайыл ата коомунун, Жайыл коомунун мүчөсү, Эмиржан эне аялдар канатынын мүчөсү. Биз атайын ушу Жайыл ата коомунун 35 жылдыгына арналган кароо сынак жарыяланган. Ошо кароо сынакка жобосунда талаптар бар. Ошо талаптардын бири улуу Баатыр Манас атабыздын эстелигине, айкелине үчкүн чамгыр коюу. Ошол ошо талапты аткаруу максатында келдим. Ошондой эле биз бул жободо дагы көп талаптар бар. Биз ошо жобону аткарыш үчүн